Бүгүнкү коңшу өлкөгө аскер жөнөтүү чечими талкуу жаратты. Мыйзам чегинде милдеттүү түрдө аскер жиберилгени туура болду. Себеби Касым-Жомарт Токаев казак элине террористтик кол салуу болуп, бандиттер кирди деп жарыялап, ОДКБ мүчөлөрүнөн жардам сурап кайрылды. Маалыматты элге толук түшүндүрүп жеткизе албаган пресс-службалар өкүндүрөт. Айрымдар бирөөнүн кайгысына бакыт кургусу келгендер ак үй алдында митингге чыкканга да жетишишти. Албетте андайларга табылбай эле турат да. Ички үйдөгү каткырса, тышкы үйдөгү ырсаят болуп, айрымдар өз өлкөбүздөгү баштан өткөн кырдаалдарга салыштырып, Сооронбай Шариповичке да ыраазычылык айтканга жетишишти. Бирок бизде элдин талабы аткарылган эмес, шайлоону жокко чыгарылсын деген. Ошонун кесепетинен нааразычылык болуп, бийлик алмашкан. Чагымдын дагы чеги болот. Мен өзүбүздүн президентибиз Садыр Жапаровго толук ишенем. Мыйзамсыз эч кандай чечим кабыл албайт. Аскер жиберүү бул да болсо мыйзам чегинде милдеттүү чечим. Казак боордоштордун айрым тараган маалыматтарына таянсак, укук коргоо органдарынын балдарынын баштары кесилген, денелери табылды деп айтылып жатат. Мындай ишке карапайым элдин колу барат деп ишенүүгө мүмкүн эмес. Элдин мүдөөсү аткарылса да талап тоноочулук, кыянаттык токтобогондугунун бирден бир себеби үчүнчү күч болушу мүмкүн деген ой келбей койбойт. Кандай болбосун боордош казак элине сабыр тилейм. Баары жакшы болот деп ишенем. Баарыбыз жакшылык тилейлик. Аскерлерибиз болсо Аллага аманат. Эгерде казак президенти айткандай террорлук кылып, карапайым казак элине кыянаттык кылган болсо, биз тараптан аскер жиберип колдоо көрсөткөнүбүз чоң салым болот. Ар дайым тынчтык болсун, чымчыктын да уясы бузулбасын. Бактыгүл Монбекова. Казакстандагы башаламандык алдын ала эсептөөлөр боюнча болжол менен 200 миллион доллар зыян келтирилди. Коңшу өлкөдөгү массалык башаламандык талаптоолордон улам канча зыян келтирилгени эсептелүүдө. 7 январга карата алдын ала эсептөө боюнча материалдык зыяндын суммасы болжол менен 200 миллион долларды түздү. Аталган өлкөнүн Атамекен улуттук ишкерлер палатасына шилтеме берүү менен казак басылмалары жазышат. 7 январга карата Кыргызстандын 10 облусунда 848 чарбалык субъект жана 1021 объект, анын ичинде Алматы шаарында 789 субъект жана 950 объект зыянга учурады. Атамекен палатасынын маалыматы боюнча келтирилген зыяндын болжолдуу суммасы болжол менен 87 миллиард 200 миллион теңгени, болжол менен 200 миллион долларды түзгөн деп кабарланат. Эске сала кетсек, Казакстандын шаарларында бир нече күндөн бери нааразычылык акциялары өтүп, ал полиция менен кагылышууга жана тополоңго чейин жетти. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, өкмөт отставкага кетти. Булак супер чекитке ийже. Шайырбек Абдрахман деген Нурсултан Назарбаевдин саламаттыгы соо болду бекен. Маалымат айдыңында Казакстандын мурдагы президенти Назарбаевдин жээни Самат Абиш кармалды деген маалымат таркап жатат. Самат Абиш жакында эле КНБнын орун басарлыгынан алынган болчу. Ошондо кандай болуп калат? Бир жагынан Токаев Казакстандагы террорчулар жөнүндө сүйлөп жатат. Бир жагынан экс-президенттин туугандары, кадрлары керек болсо өзү баш болуп кызматтарынан алынды. Бир топ күндөн бери Нурсултан Назарбаев да үн сөз чыгарбайт. Ал кишинин мүнөзү такыр башкача эле. Мындай маалда чыгып сөзсүз бирдеме дейт эле. Деги ден соолугу соо болду бекен. Булак медиа центр чекитке ийже. Баары түшүнүктүү. Сенин кеңешиң менен казактар гүлдөп турган шаарларын өрттөп, талкалап, марадерлук кылып тоноп жатышкан турбайбы? Демек, былтыркы тополоңдо ак үйгө кирип 7 этажга чейин мамай басып өткөндөй кыйроо салганда сен жана каерге барсаң, сенин артыңан ээрчип жүргөн жарым акыл вандал досторуң турбайбы? Силердин баскынчыларыңардын натыйжасында ак үйдү калыбына келтирүү үчүн дээрлик 500 миллион сом чыгаша кеткен. Эми болсо Казакстандагы болуп жаткан кыйроолорго, адамдардын өлүмүнө төбөң көккө жетип курсант болуп олтурган экенсиң да. Кеңешим текке кетпеди деп. Сенин кеңешиңе зар болгон ошол адамдар да акмактар экен. Мен бир нерсеге таң калам. Сендей акылы кем немеге президент эмне үчүн генерал бергенине. Курсант болуп нары барып олтурсун десе керек. Кайран гана генералдык наам. Сени көргөн өсүп келе жаткан муун генерал деген наамдан жаа бою качышат болуш керек. Шамурза Бөрүкулов. Башына ок тийген Алматыдагы башаламандыкта 4 жашар кыз каза болду.
Алматыдагы башаламандыкта 4 жашар кыз каза болду. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Айдос Мелдихандын 4 жаштагы кызы Коркемайга 6 январь күнү кечинде унаада келе жатканда ок тийген. Кыздын атасынын айтымында алар азык-түлүк алууга чыгып, аянттын жанынан өчкөн. Унанын ичинде бир тууганы жана анын 2 баласы болгон. Алар жаракат алышкан. Анын бири 9-класстын окуучусу, ал учурда жандандыруу бөлүмүндө. Коркемайдын башына ок тийген. Кыздын атасы белгилегендей, балдарды ооруканага бир тууганы жеткирген. Эскерте кетсек, буга чейин Алматыдагы башаламандыкта 11 жаштагы бала каза болгону маалымдалган. Булак супер чекиткейчи. Качкын банкир Мухтар Аблязов Батыштан казак бийлигине каршы санкция киргизүүнү суранды. Мухтар Аблязов Батыштан Казакстандын бийлигине каршы санкция киргизүүнү суранды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Аблязов италиялык гезиттердин бирине берген маегинде мен АКШ президентине жана бардык Европа өлкөлөрүнүн жетекчилерине Казакстандагы саясий режимге каршы санкцияларды киргизүүнү сурануу үчүн кат жаздым деген. Ошондой эле Аблязов Казакстандагы тополоңго тышкы күчтөрдүн эч кандай тиешеси жок экенине жана болуп жаткан окуялардын баары элдик революция экенине ишенерин билдирген. Эскерте кетсек, качкын банкир Мухтар Аблязов өзүн Казакстандагы митингдин лидери деп атаган. Булак супер чекиткейчи. Эл аралык укук коргоо уюму казак бийлигин эскертүүсүз ок атуу буйругун тез арада жокко чыгарууга чакырды. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Казакстанды зордук зомбулукту токтотууга чакырды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Мен Казакстандагы кырдаалга абдан тынчсыздануу менен көз салып турам. Жарандардын укуктары жана коопсуздугу приоритет катары кепилдениши керек жана мен зордук зомбулукту токтотууга чакырам. Евробиримди кырдаалды турукташтыруу үчүн керектүү жардамды берүүгө даяр деген Урсула фон дер Ляйен. Ал эми эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму казак бийлигин бир нече өлкөдө жүргүзүлгөн террорчуларга каршы операциялардын алкагында коопсуздук күчтөрүнө берилген эскертүүсүз ок атуу буйругун тез арада жокко чыгарууга чакырды. Уюмдун бул боюнча расмий билдирүүсүндө бул чаралар казак элинин жашоого болгон укугун сыйлоо жана коргоо боюнча эл аралык укуктук милдеттенмелерин бузат деп айтылат. Булак супер чекиткейчи. Кыргызстанда азык-түлүк запасы жетиштүүбү? Президенттик аппараттын билдирүүсү. Кыргызстанда социалдык маанилүү азык-түлүк жана күйүүчү майдын запасы жетиштүү. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбеков билдирди. Мындай билдирүүнү ал кыргыз-казак чек ара пунктларынын жабылышына байланыштуу айтып жатып белгиледи. Учурда өлкөдө социалдык маанилүү азык-түлүктөр менен күйүүчү майдын жетиштүү запасы бар. Жарандарды азыктардын жетишсиздигинен же баанын кескин көтөрүлүшүнөн коркпоого чакырабыз. Эки өлкөнүн дипломатиялык ведомстволорунун демөөрчүлүгү менен мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак тилкесиндеги жеке өткөрүү пунктларынын ишин тез арада калыбына келтирүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө деп жазылат билдирүүдө. Казакстандагы коомдук саясий кырдаалдын турукташуусу соода-экономикалык мамилелерди жөнгө салууга негиз болот. Булак Спутник чекиткейчи.